Климаттык кутуча бул мектеп окуучулары жана мугалимдер үчүн климат жөнүндө интерактивдүү билим берүү комплекти. Ал климаттын өзгөрүшүнүн себептери менен кесепеттерин жөнөкөй тилде түшүндүрүүгө жана ар бир адам колдоно ала турган чечимдерди көрсөтүүгө жардам берет. Комплектке иллюстрацияланган колдонмо китеп, климаттык коркунучтардын дуал картасы, адаптация жана эмиссияларды азайтуу боюнча оюн карталары жана постерлер, ошондой эле мугалимдерге заманбап, кызыктуу климат сабактарын өткөрүүгө жардам берген методикалык материалдар кирет. Мен география сабагынан мугалим болгондуктан бул климаттык кутуча өтө мен үчүн эң керектүү китептердин бири болуп саналат. Ошондуктан ар бир сабагымда климаттык кутучанын ичиндеги материалдарды кеңири колдонуп сабак өтөм. Айрыкча быйыл кыргызчаланып берилгендиги бизге чоң жардам болду. Азыркы күндө ушул биз климаттын өзгөрүшүн биз токтото албайбыз. Адамзаттын күчү жетпейт, бирок ошого карабастан ошо климатка ыңгайлашып жашоого жана ошол климаттын өзгөрүшүнүн болуп кетүүсүндө таасирлерди азайтууга биз балдарды үндөйбүз жана ошондой эле балдарга ошол климаттык билим берүү менен келечектеги муңга биз ушул жаратылышты калтырып кетүүгө талап кылабыз. Климаттык кутучанын ичинде чыгармачылык тапшырмалар, оюндар, викториналар, жөнөкөй тажрыйбалар жана мугалимдер үчүн даяр материалдар бар. Булардын бардыгы балдарга жөн гана угууга эмес, табиатты чын эле түшүнүп, сезүүгө жардам берет. Климат – это не тема отдельного предмета, это глобальная проблема. Все предметы должны быть направлены на то, чтобы у детей формировать знания по изменению климата, по адаптации, по митигации. Любое действие, любое изменение, оно затрагивает все стороны жизни. Изменение климата – это не сказки, это наука. То есть климатическая шкатулка – это один из инструментов формирования системного мышления и учителей, и школьников. Бүгүнкү күндө комплект 17 тилде жеткиликтүү болуп, 12 өлкөнүн жана Чыгыш Европа менен Борбор Азиянын 3 аймагынын улуттук контекстине ылайыкташтырылган. Учурда 5000ден ашык мектептен 50 миңден көп окуучу климаттын өзгөрүшүн климаттык кутучанын жардамы менен үйрөнүп жатат. Климатическое образование сегодня является очень важным. Мы и наши ученики разработали ряд проектов, и мы впервые участвовали в международном конкурсе климатической шкатулки, который проходил в городе Алмата. Проект мы выполнили в номинации «Просветительская деятельность». Он называется «Климат-класс». «Климат-класс» — это осведомительский проект про изменение климата в Кыргызстане. В нем мы рассказываем людям об изменении климата и о его дальнейших последствиях. Мы нашей командой создали телеграм-канал «Климат-класс», где мы каждую неделю публикуем брошюры, буклеты, опросы и выставляем видеоролики. Все эти материалы мы создаем на основе климатической шкатулки и на основе информации из Кыргызгидромеда. Климаттык кутуча мектептерде бул жөн гана сабактар жана эксперименттер эмес. Анын негизинде изилдөө жана агартуу багытындагы жаңы долбоорлор жаралып, жаңы клубдар түзүлүүдө. Ал жерлерде балдар климат жөнүндө жөнөкөй тил менен сүйлөп, өз билимдерин тең туштары менен бөлүшө алышат. Айрым мектептерде мугалимдер климаттык кутучаны англис тили сабагында да колдонуп, климат темасын долбоордук ишке жана эл аралык баарлашууга айлантышат. Дал ушундай тажрыйба номер 64 мектепте да болду. На одном из уроков, когда мы изучали экологию, мы решили с ребятами создать команду под названием «Экотинс», где мы вместе исследуем экологические проблемы. Наши ребята уже побывали в Китае, в Казахстане, где демонстрировали свои проекты, принимали участие в интересных международных конференциях по защите климата. Кыргыз Республикасында бул комплект кыргыз тилине которулуп, алгачкы жолу майыптыгы бар балдар үчүн адаптацияланды. Максат климаттык билим берүүнү ар бир балага жеткиликтүү кылуу.